Мына салынып аткан үйдүн жыты. Жыгач, Ооба. саман, эч кандай арматура, бетон, кирпич мондай эметилген эчтеке жок. Баары мындай жеңил, жакшы, жумшак материалдар менен салынат. Саман үйлөр, соломенный дома деп коет да, straw bale house деп Европада, Америкада алардын баардыгы тең номер 1-ге чыккан. Бүттү бул, бир жазылат, бүттү өмүр, бул үй өмүрү бүткөнгө чейин ушул жерде тура берет. Ремонт жок. Күн батат го, күн батканда бул жылуулукту кайра берет да. Эртең мененге чейин. Эртең менен кайра ошондой процесс. Ошондо бул акылдуу үй деп коет да, өзүн өзү жылытат, өзүн муздатат. 1,5 метр кирпичтин жылуулугуна барабар да. Ошондо ушундай жылуулукту кылам десеңиз, сиз 1,5 метр кирпич койшуңар керек да, хотя бы 1 метр дегендечи. Канча акча кетет? Ага канча акча кетет, канчалык оор фундамент. Апа-пакай потолок жасап ташат го, жана көп киши билесиңер го. Караса эчтеке жок да. Ойлоно турган эчтеке жок да. Аң сезим жүргүзбөйт. Азыр Кыргызстанда билбейм, там 200 миң, 300 миң үй бар болсо, ошол 200, 300 миңдин хотя бы 150 миң үй ушундай болсо, биздин смог деген канча эсе азаймак. Байкасаңар, бул кадимкидей эле дубал, бирок бул чында бул дубалдын ичи жумшак эле саман. Мунун ичиндечи, анткени бул жерде жыгачтар эле турат, самандар ичинде ортолорунда, анын ичинде дубал шыбалат, шыбалгандан кийин бул үйдө эле болуп калат. Мунун ичине көбү коркуп берет, чычкан кирип кетет, анан өрттөнүп кетет деп элечи. Бирок сиздер 500 сантиметр шыбагандан кийин ал эчтеке болбойт да. Могу жерде деле биз көрүп атабыз, топурак менен, отделканы топурак менен деле жасап койсо болот. Бул отоплениеси мына. Азыр бул жерде отопление, пол, батарея жок. Биздечи могу менен эле жасалат. Топурак менен шыбалат, болду, ушул бойдон калат. Анан бул жылганда печканын табындай келет да, жылуучу. Анан бул көпкө чейин сактап тура берет. Анан бул үйдө 20 градус дегенде ысып кетесиң. 21 дегенде уже мындай ысып өтө эле жылуу болуп кетет кышындачы. А жайында 25-26 градус чейин спокойно жүрө бересиң да, эч ысыбайсың. Англияда 2001-ден 2006-га чейин жашадым. Ошол жерде курулуш тармагында да иштеп калдым да. Анан курулуш тармагында иштеп жүрүп, бирок баягы телевизор көрүп, ошол жерден биринчи жолу саман түк пресс, будайдын пресси менен үй салганын биринчи жолу көрдүм да. Ошондо көргөндөн кийин баягы мээме тутуп калып, анан баягы келип өкмөттө иштеп жүрүп, анан бир күнү иниме квартира же үй керек болуп калды. Ошондо биринчи 2010-жылы менден мындай сунуш болду да, пикирчи, ата неме келе саман менен салабыз тамды. Анан ошол саман менен жылуу, жакшы, жеңил үй салынса болот экен депчи. Ошондо салдык. 3 айда 2 бала, 3 айда бир салып койдук да, кичике үйдүчү. Анан ошол биринчи эле кыш отоплениясы жок жашашты. Анан жайында да сонун салкын болду. Анан ошондон кийин мен өзүмө 5 жылдан кийин ойлонуп атпан, 5 жылдан кийин ушул үй салдым да. 2015-жылы ушул үйдү салдык. 2015-жылдан бери мына азыр 9 жылдан ашты. 9 жылдан ашып ошол жерде жашап келатабыз. Ушул жерге келгенде ошол саман менен гана салабыз деген пикир болчу да. Андан башка эчтеке кереги жок депчи. Ушул үйгө 600 пресс кеткен түк. Будайдыкы, муну Көкжардан берден Көкжардан 5 күнгөйдөн алганбыз. Өзүбүз эле барып, анда 15 сом, 20 сом эле болчу. Анан бир 20-30 куб жыгач кетти, мунун баардыгын жыгач менен жасалат. Полго кетет, ушундай да. Таш менен могу жер, азыр ысып атат. Жайында бул жер көлөкө болуп калат да, могу тетиги күн бияка кетет, тиги көлөкө болот, ошондо буяка күн тийбейт. Түшүндүңүзбү? Бул ошондо кышкысын жылуулукту. Кышкысын бул күн тиет да, күн тийгенде күн буяка чейин тиет да, буяка чейин бүт тиет. Ошондо бул жер кышкысын өзүнө сактайт жылуулуктучу.
Анан күн батат го, күн батканда бул жылуулукту кайра берет да. Эртең мененге чейин. Эртең менен кайра ошондой процесс. Ошондо бул акылдуу үй деп коет да. Өзүн өзү жылытат, өзүн муздатат. Ошондо акылдуу үй. Анан бул жерде оорукчан астма, бронхит, жана ар кандай аллергия деген кишилердин баардыгы тең бул үйлөрдө өздөрүн абдан жакшы сезишет. Анткени деген bunun ичинде аба башкача таза болуп турат да. Жылуу кышында болот атса, жайында салкын. Анан жанагындай комфортный климат деп коет. Ошол бир өзү менен өзү баланс турат. Дүйнө жүзүндөгү 2000 калп айтпайын 2015-14 жылдары саман үйлөр, соломенный дома деп коет да, straw bale house деп Европада, Америкада алардын баардыгы тең номер 1-ге чыккан. Анткени булардын ичинде эң комфортное проживание деп айтылат да, комфортный жашоого мүмкүнчүлүк бар депчи. Калган үйлөрдө баягы таш болсо жакшы, бирок кышында муздак аны жылытып туруш керек. Жайында ысып кетсе таш муздабайт. Самандын бир касиети сыртындагы дубал менен ички дубалдын экөөнүн бири-бирине тиешеси жок. Ортосунда жүзүк да баягы самандын немеси касиети ошондо. Трубка да алчы. Трубканын ичинде аба бар. Ал аба ошол жанагы жүндөй да. Жүндү да калың кылып койсоң, бияктагы суук бияка эч качан өтпөйт да. Бирок нымдуулукту баарын тең баланс кылып турат. Элдин баардыгы тең обои тамдашып, чет туш кагазды чет өлкөдөн алып келишет, анан акча коротупчу көп нерсе. Анан шпаклевка деген нерсе бар, ага химия кошулат обязательно, чтобы мындай жабышып жакшынакай болушунчу. А биз болсо топурак менен эле суу да. Анан ошо менен келип туруп монтуп шуаптырып жакшынакай кылып жасап коебуз. Бир жерден бул бүткөн кийин жасалып калды да, бул отопление кийин жасалып калды. Биз азыр үйлөрүбүз бар, азыр мынакта комната бар, ошону көрсөтөм. Ал бүт ушундай жасалган да. Ошол анан бул жерде дагы сиздер карасаңыз бул тактай терек эме жыгачтардычы потолокко жасайсыңар да. Муну эч качан сырдабайсыңар, актабайсыңар, эчтеке кылбайсыңар. Бүттү бул бир жасалат, бүттү өмүр, бул үй өмүр бүткөнгө чейин ушул жерде тура берет. Ремонт жок. Анан ремонт бул жерде баласы чукуп салды да, кээки балдар барго кичике келип ойнойт, мынтип чукуп жейт. Эми сиз барасыз, эшиктен алып келип турупчу, мынтип төдө туруп кайра чаптап койсо болду. Бүттү тура. Берден мына 4 метр кылып потолокту жаза берсеңер болот да. Могул жерде бийик, мындай потолокту жаза албайт. Кирпич менен жашаган кишилер айтат: "Кой, айланайын. Жылыта албай калабыз, саба жок" депчи. Чында эгерде балдарыңыз мындай акылдуу, кийин мындай творческий адам, мындай жаратман боло турган болосун десеңер, бийик потолокко жашагыла дейт да. Анткени баланын ойлонгону, оң сезими кетсин дейт да. Анан апа-пакай потолок жасап салышат го, жана көп киши билесиңер го. Караса эчтеке жок да. Ойлоно турган эчтеке жок да. Аң сезим жүргүлбөйт. Берген болуп жатсаң, тетер капкара экен, тиги точка экен, тиги кит экен, тиги кашкыр экен, тиги түлкү экен деп ошондо ала кете бересиң да. Токтобойсуң. Ааламга кетип каласың да. Мынаки жылулаганыбыз. Чердакты жылуулатабыз. Мына күйөт деген, өрттөнөт дегендерге көрсөтүп коеюн, панель мына мондай күйөт. Бир жумада ушундай результат. Досторго салып бердик, туугандарга салып бердик, анан ошо тааныштарга салып бердик. Ошондой эле келатабыз. Бизге анан азыр компания болуп ачылып, компания деп Экосаман деп ачылып, Экосаман болуп мындай акчага салып берип атабыз да. 14 күн болду эле, ушул азыр турган кебетесине ушунча. Мына 14 күндө бүт дубалдар көтөрүлгөн, экинчи этажы көтөрүлгөн. Азыр чатырын жапканга аракет кылып атабыз да. Чатырын жапканга эми ушул жуманын аягына чейин биз чатырын жабабыз деген үмүттөбүз да. Биздин колдоно турган мына чатырга кете турган нерселер да, картон. Эки кабат картон кылып туруп, саман, анан үстүнө опилка, ак таш, топурак менен басылат 20 сантиметр. Бул жылуулук, ошондо жылуулук сыртка чыкпайт деген да. Дубалдары мына мондай панелдер жасалат, мондай 1 метр, анан 2 метр узундугунда. Булар саман менен басылып келет, 30 сантиметр калыңдыкта. Анан келгенде эле берге мындай көрүп атпайсызбы? Коюлуп бири-бирине тигилип, анан мондай жыгач менен кагылат да. Бул 30 сантиметр. 1,5 метр кирпичтин жылуулугуна барабар да. Ошондо
ушундай жылуулукту кылам десеңиз силер 1,5 метр кирпич коюшуңар керек да, хотя бы 1 метр дегендечи. Канча акча кетет? Ага канча акча кетет, канчалык оор фундамент. А буну болсо кишилер балдар кол менен эле түртүп алып келип муну баарын кол менен эле коюп коюшкан да. Кран эчтекен кереги жок да. Только колдун демгеги. Бизге жыгач көбүрөөк кетет ооба. Бирок жыгач өзү жакшы материал да. Мына көрүп атпайсызбы, могу жерде дагы 4 метр бийиктикте потолоктор. Абдан бийик потолоктор болот. Чоң комнаталар болот да. Жака келели. Мына салынып аткан үйдүн жыты. Жыгач, саман. Эч кандай арматура, бетон, кирпич монда эметилген эчтеке жок. Баары мындай жеңил, жакшы, жумшак материалдар менен салынат да үч. Бирок кийин бул ушул үй салкын, жылуу, чоң ай терезелер менен абдан атмосфералык эме болот да. Эң негизгиси бул жерде материал арзан да, топурак арзан, саман арзан, жыгач кымбатыраак болуп калышы мүмкүн, бирок кол эмгек абдан көп талап кылат да. Анткени бул сиз тиги чоң листтарды алып келип жабыштырып анан ичке азыр бизде шпаклевкада чашап коебузго. Андай эмес да булчу. Бул жерде 5 сантиметр шыбашың керек, биринчи 3 сантиметр шыбашың керек, анда 2 сантиметр шыбашың керек. Анын баардыгы тең мындай кол эмгек, оор, жумушураак бар, чаң мындай чоң нерселерди көтөрүшүң керек, кылышың керек. Ошол жерде биздин баланс эгерде үйүңө $50,000 кетсе, $50,000'ын $25,000'ын кол эмгекке бересиң да, акысыначы. 25,000'ге материалын аласың. Ушундай да. Ушундай үйлөр примерно канча күндө бүтөт? Бул үйдүн канча убакытта? Бул үйдүн толук бүтүшү 3 ай, 4 ай. Чоң үй. Чоң үй. Кичирээк үйдү 1 айга чейин. Кичирээк 60 квадрат, 50 квадратты 1 айга чейин бүтүрөбүз. Мындай чоң бул жерде почти 200 квадрат бар. 200 квадратты ошол 3-4 ай болуп калат да. Анткени бийик, узун, чоң. Көп мындай кол эмгек да. Мына көрүп атпайсыңар, бүт кол менен жазылат. Канча сом берет ага? Бул үйдүн бюджети где-то 100,000 да. Пенопласт, пеноплекс, базальт, гипсокартон, башка материалдар, монун баардыгы тең салафан, бул материалдар экологиялык жактан таза эмес. Анткени күн тийгенде булардын температурасы 30 градустан өйдө чыкканда, булар өздөрүнөн өздөрү абага өзүнөн өзү жаман уу заттарды бөлүп чыгып баштайт. Ошол уу заттар чыгып баштагандан кийин бул биз дем алабыз, же жатабыз, же отурабыз, ошондон кийин биз ууланабыз. Анан бизден оорукчан кишилер көбүрөөк пайда болот, тукумсуздук пайда болот, эрте өлүмдөр пайда болот, жүрөк ооруу, аллергия, башка көп нерселерге таасир этет. Аны көп айтпайт, анткени маркетинг деп коет да, рынок. Сатыш керек да. Кантип сатасың сен? Мактайсың да, о, эко деп туруп сатып беришет да. Чында ал туура эмес. Бул экологиялык таза деген мына топурак, Топурак адамды, Кудай Алла Таалам адам атабызды топурактан жараткан дейт, бир. Экинчиси, негедир илгертен бери бир жерибиз кесилип калса деле, кичекейибизде бар да, кесилип калса топуракты алып баса койчук, аяп калат депчи. Топурактын касиетинде бар да, жыттарды, жаман нерселерди өзүнө сиңирип алат, жок кылып салат. Ошол топурактын касиети. Ошол үчүн топурактан жасалган азыр элитный квартиралар бар. Элитный квартира алышат, анан айтат, топурак менен шыбап берелечи депчи. Чын, биз аны кылып жүрөбүз. Акташ, акташ тоже баягы дуал жөн эле акташ менен жасалган, шыбалган. Дагы ал антисептик деп коет да, ал баягы бул да натуральный материал да. Анан жыгач көбүнчө колдонобуз ошол. Анан эмнеге салыш керек дегеним, эгерде мындай жылга өсүп чыгып, жылга пайда боло турган нерселер менен салса, биз планетага мындай жаман мындай зулумдук кылбайбыз да.
Эң проблема келген бул баягы кышында от жакып да. Анан бизде газ, өзүбүздүн өлкөбүздө газ болбогон үчүн биз газды сатып алабыз. Ал кымбат. Эң элге доступный бул көмүр. Бирок көмүрдүн ошончолук кесепети бар да, анын аркасынан жагып атканда түтүн чыгат, жагып бүткөндөн кийин күлүп, эме зыян ар каяка жоготуш керек, аны ыргытыш керек. Бул үйлөр, биз салган үйлөр, самандан салынган үйлөр өздөрү кээде өзүн өзү жылыта алат. Жана мен көрсөткөндөй күн нуру менен. Экинчиси булга деген 4-5 эсе аз сарпталат да жылытыш үчүнчү. Анткени бул өзү бат жылыйт. Гэчке кармайт да, мындай эмеси, касиети ошондо да. Анан биздин жана отопленияны мен көрсөтпөдүмбү? Дубалга жасап кетебиз. Дубал ушунун ичинде эле калып калат да. Эч кандай батарея деген эчтеке жок. Ошону өзү эле жылып тура берет. Смог да ошондо биз эгерде мындай байлабыз да, эгерде биз азыр Кыргызстанда билбейм, 200 миң, 300 миң үй бар болсо, ошол 200-300 миңдин хотя бы 150 миң үй ушундай болсо, биздин смог деген канча эсе азаймак. Энергетика жагы канчалык күч келбек эмес, электричество жагынан ток менен ысытканга күч келбейт болчу. Жайында күн ысып баштаганда кайра эле тескери кондиционер иштеш үчүн электричество ТЭЦ иштеп атпайбы? Ошол ТЭЦ иштебей калмак да, кондиционердин эмеси күчү керек жок болуп калмак, салкын болмок. Ошол смог бул эки жагынан да, биринчи от жаккандан, экинчиси жайында кайра тескеринче биз аны муздатыш үчүн кайра от жагып, көмүр жагып, тиги ток чыгарып атабыз да, ТЭЦтечи. Ошол проблема чечилмек да.